Төлөн Мамарасулов тоонун түбүндө жайгашкан үңкүрдө жашоо чечимин мындан 18 жыл мурун кабыл алып, ушул жерге биротоло көчүп келген. Андан бери үңкүрдү улам арылата казып, жол боюна токтогон жашоочуларга ыңгайлуу жай түзгөнгө аракет кылып келет. Алардын электр жарыгы жок. Үңкүрдөгү жашоосу байыркы адамдардын турмушун элестетет. Бул жерди мен өзүм үйүм дебестен эл эс ала турган, кандайдыр бир ичинде кайгыларын айта турган жер деп эсептейм. Ыйык жер, азиз жер деп муну ата бабаларынан бери колдоп келген, бирок биз ушуну кандайдыр бир элге ылайыкташтырып, ошондой шарт түзүп атабыз. Акчабыз жок болсо да кандай кара күчкө салып, уже ушу мейманкананы салып ырастап коюп атабыз. Дагы эки мейманка салганга аракет кылып атабыз. Секин барк нерселер болот деп ойлоном. Эл оозунда айтылган маалыматтарга караганда илгери бул тоонун алдында Биңкой бата турган үңкүр болгон. Кийин анын оозу жабылып, үңкүр экени эч кимге белгисиз болуп калган. Төлөн Мамарасулов ошол чоң үңкүрдү табуу үчүн атайын көчүп келип, 18 жылдан бери казуу иштерин тынымсыз жүргүзүп келет. Негизи ден сол сурап келет. Орун бар, ошол кылганы. Менин казганыма бир тыйын бербейт. Ишиге бир тыйын бербейт. Ошо орун актырган үчүн ошого мен тыйын алып, китеп алып, окуп, ошо мен жашап келем. Ушу менин кыска сөзүм. Мамарасулов казуу убагында табылган ар түркүн жыгаштарды, сай жээгинен чогулткан түрдүү таштарды үйүнүн алдына чогултуп, чакан музей сыяктуу жай жасап койгон. Ары бери каттаган жашоочулар ал жерге токтоп, байыркы жашоону элестеткен жерде жашап жаткан үй бүлөгө каражат берген учурлары да аз эмес. Андан тышкары эл оозунда касиеттүү жер деп эсептелген жерге жана аны жердеген табыпмын деген үй бүлө ээсине атайлап келгендер да бир топ. Ушундан улам үй бүлө үңкүрдү жер көчкү басып калат деген коркунучка карабастан айылга көчүүгө каалоосу жок. Коопсуздук дейли, ушул Кудай түз жерден деле кандай кыларыбызды билип атабыз. Бул жер эмес, башка жактан деле көчүп угуп атабыз. Эми бир Кудай билет деп көптөн бери жашап калдык. Жергиликтүү бийлик башка жактан жер тилке сунуштап көчүүгө көмөктөшүүгө да убада берген. Мамарасуловдор ага көнбөй, жыл сайын өлсөм эч кимге дообуз жок деген тил каттарды байма-бай жазып берип баш тартып келет. Жанагы үстүндө мал оттойт, эчкилер оттойт, кокус таш куласа, бала чакасына тийсе, бизге деле уже күндө переживание да, күндө баянып турабыз. Бирок ал киши өзү көнбөйт. Мен ушул жерде жашап атам, Кудай сактайт деп ойлошу маселе. Көчпөгөн себеби эмнеде? Көчпөгөн себеби ал ошол жерден тирикчилик кылып бала чакасын багып атат да. Үңкүр жашаган жерди адистер кооптуу деп баалап, тыянагын эбага эле чыгарган. Төлөн Мамарасулов аны этибарга албай, биротоло жердеп калуу аракетин көрүүдө. Эми кече ошо мен сураганымда не деп атпайбы? Ушул жерди полный өткөрүп бергиле мага дейт. Жана бүт ошо сайдын жээктерин элерчи. Мага мыйзамга туура келбейт. Чыкса, эми өзү жүрсө да балдарын чыгарыш керек болот. Ошого мүмкүнчүлүк болбойт атты. Күчү менен чыгарганга күчүбүз жетпей атат. Төлөн Мамарасуловдун бир уул 7 кызы бар. Улуулары жогорку окуу жайда студент болсо, кичүүлөрү мектепте. Биз барган кезде өздөрү менен бирге турган балдарын тасмага тартып, пикирин билүүгө уруксат берген жок. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.